Мен Сатыбалыева Сүймукан, Карабак округуна караштуу Бай-Карабак айылынын жашоочусумун. Азыркы учурда мен ушундай колдо жасалган гүлдөр менен алектенемин. Бул менин жеке бизнесим жана хоббим деп айтсам болот. Бул гүлдөрдү жасоо идеясы мага 2019-жылдын март айында ушундай идея пайда болду. Ошондон бери ушундай колдо гүлдөрдү жасап келем. Ошол жылдын декабрь айында Хан фонду тарабынан жана Баткен Жия жашкерлерди колдоо ассоциациясы тарабынан ушундай бир долбоор болду. Аймактын эң мыкты ишкери болуп аттуу ушундай проектке катышып калып, ал проекттен ийгиликтүү болуп, коомдойча айтканда бизнесимди өнүктүрүшүнө колдоо таптым деп айтсам болот. Ошол Хан фонду тарабынан колдоо алгандан кийин мен ушундай гүлдөрдүн бир гана гафри түрүн эмес, башка изолон түрүндө жасап баштадым. Эми алгач эле бизге ошол гүлдөрдү жасоодо материалдар керек болот. Бул материалдын аты изолон деп аталат. Бизге эң алгач ушундай материалдын түстөрүн ала турган болсок, бул жерде сары, кызыл, розовый цветти жана ошондой эле ак цветтер, булар ошо гүлдүн башына керек эле, башын жасаганда, желекчелерин жасаганда. Ал эми андан кийин бул цвет, ошол жашыл цветти көбүнчө жалпырактарына жана сапчаларына иштеткенде өтө чоң жардам берет деп айтсак болот. Анда эмесе мен сиздерге бул материалды көрсөтсөм, бул глитерный изолон деп аталат. Бул материалда ошондой башкача кооздуктарды берет, мындайча айтканда бизде жалтырак деп айтып коебуз. Анда эмесе мен сиздерге азыр ошол роза светильник гүлүнүн жасалышын көрсөтүп берем. Мына биз ушинтип гүлүбүздү даярдап алдык. Андан кийинкиси мен сиздерге ошол колдо жасалган кичинекей бөлмө светильнигин да жасап көрсөтүп берейин. Ал үчүн бизге ушундай кичинекей гүлдүн желекчелери керек болот. Биздин гүлүбүз сатууга даяр. Андан кийинки менин бул ыраазычылыгым MSDSP KGге жана ошондой эле бизде ушундай семинар тренингтерге катышып, биздин бизнесибизге чоң салымын кошуп келген ошол Баткен Жия бизнес ассоциациясына жана ошондой эле MSDSP KGге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Сиздер ушинтип дайыма айылдын жаш ишкерлерин колдоп жүрө бериңиздер. Мындан ары да биз ушинтип өзүбүздүн жеке бизнесибизди баштадык. Сиздерге чоң рахмат.